Allah Taala bu dünyada adamды şunday bir münözdü kılıp jaratkan, daim sırtkı olsun, içki olsun tazalıkka muhtaç. Sırtkı dünyöbüz. Eger eçteke iş kılbasak delе birazdan keyin terdep, jagımsız jıttar payda bolgon siyaktуу, adamdын içki dünyösüdө dagы тазалоого аракет кылбаса içki dünyөнү, анда içki dünyöдөн dagы ушундай жагымсыз bir münözдөр пайда болуп баштайт. Себеби адамдын табияты ушундай. Ошол үчүн дайым тазалап жүрүш керек, эмнени, ой пикирди, жүрөктү, башкалар тууралуу. Эгер адам баласынын ички дүнүйөсү бузулган болсо, ички дүнүйө бул жашоого болгон көз карашта. Адамдын ички дүнүйөсү бузулган болсо, бардык адамдар бузукудай көрүнө берет. Эч ким жакпай калат. Тигини караса дагы болбогон адам, муну караса да болбогон адам. Эч ким жакпай баштадыбы? Демек, ал сиздин тегерегиңиздегилердин кемчилиги эмес. Сиздеги көз айнек начарыраак да. Адам бул дүнүйөдө эгер ылайыктуу көз айнек такпаган болсо, алам бардыгы тунук эмес көрүнгөн сыяктуу, бул дүнүйөдө дагы туура көз караш алып келбесек, бардык адам кемчиликтүү көрүнө берет. Жагымсыз көрүнө берет. Ошол үчүн Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам тарбия кылган сахабалар ички дүнүйөнү тазалоого дайым аракет кылат эле дагы, ички дүнүйөдө бир жаманлыкты пайда кылуучу нерселерден дайым сактанат эле. Ошолордон бириси Абу Дуджана радыйаллаху анху. Улуу сахабалардан бириси Абу Дуджана радыйаллаху анху дүнүйөдөн өтөр маалында жүзү жаркырап нурга толгон эле. Бул дүнүйөдөгү аткарган амалдар эң акырысына карап Аллах Таала чечим чыгарат деген маанайда хадис бар да. Өмүрдүн аягы. Ошол өмүрүнүн аягында элдер келип Абу Дуджана радыйаллаху анхунун зиярат кылгандыгы жана андагы өзгөчөлүк тууралуу Hayat-ı Sahaba'da mınday okuya keltiriler. Ve ahraca ibn Sa'd radıyallahu anhu an Zayd ibn Aslam radıyallahu anhu qala dukhila ala Abi Dujanata ve huve maridun ve kana vajhuhu yetahallalu. Zayd ibn Aslam radıyallahu anhu aytat, Abu Dujana radıyallahu anhunun aldına elder ziyaratqa kelgen кезде al orup atkan bolчу. Qanday oru? Maradul maut deyt, ölüm orusu. Tagırak aytkanda adam akırında dünyadan ötör malında orugan orusun maradul maut deyt. Ошондой ооруда оруп аткан болчу. Кирсе жүзү адаттагыдан башкача жаркырап, жүзүнөн нур чачырап турду дейт. Элдер аны байкайт дароо эле. Себеби Алланын достору, Аллага сүйкүмдүү болгон адамдарга өлүм астында же өлгөндөн кийин да Алла ушундай өзгөчөлүктөр берет. Кээ бир адамдар бар, мисалы дүйнөдөн өткөндөн кийин кабырга берерде, кабырынан түрдүү жагымдуу жыт мисктер чыккан, жыттанган учурлар болгон. Ошолор сыяктуу дүнүйөдөн өтүп кетер учурда Абу Дуджана радыйаллаху анхунун жүзүнөн жаркырап нур чыкты. Факила лаху ма ли важхика ятахаллал. Адам дароо суроо узатышты, жүзүңүз эмнеге жаркырап атат? Тагыраак айтканда, сиз эмне амал кылгансыз? Ошол амалдын натыйжасында адамдын түбөлүктүү жашоосу чечим чыга турган учурда жүзүңүздөн жаркырап нур чыгып жатат. Дегенде факала ма мин амали шайун ауthaqu инди мин ithnayn. Менде өзүм үмүттөнүп пайдасы тийсе керек деген эки эле амалым бар болгон эди. Ушу эки амалымдын себебинен жүзүм жаркырап атса керек деп айтты дагы. Ошол эки амал тууралуу айтып атат. Бул эки амал ушундай амал. Алар ички дүнүйөнү жаркырата турган амалдар да. Адамдын ички дүнүйөсү кооз болсо, жаркыраган нур болсо, ал жүзүнө чыгып барат кайсы бир күнү. Amma ihdahuma fakuntu la atakallamu fima la yanini dedi. Ошолордун бирөөсү мен өмүрүмдө лаяни кылып сүйлөбөйт элем дейт. Өмүрүмдө пайдасыз сөз оозумдан чыккан эмес. Пайдасыз дегени эч кандай акыретиңизге да, дүнүйөңүзгө дагы бир пайда алып келбей турган иштер да. Мисалы бир адам бир кабарды айтып атканда эки максат коюлат. Биринчиси ошол кабарды тиги адам билбесе керек, ошону билдирип коеюн деген ниетте айтылат. Же ошо сен билген кабарды мен деле билем деген мааниде айтылып коюлат да, бир сөздөр. Бул акыреттик сөз эмес, негизи. Бирөөгө бир нерсе, бирдеке айтайынбы дегенде, ушул эки максатын бирөө болуш керек. Же тиги адам билбеген бир нерсени билдириш керек. Же болбосо сиз деле билген экениңизди ага да билдирип коюш керек. Бирок, о сиздин ал адамга ушул билген нерсеңизди билдирип коюуда тигиге пайда барбы, жокпу, ал дагы зарыл маселелерден. Мисалы, бүгүн куптан намазын алдында сахабалардын жашоосунан сабак болот деп айттыңыз бирөөгө. Бул ал адамга маалымат пайда болду да.
Анан куптандан чыгып баратып, бүгүн Hayat Sahaba болду, дедиңиз. Алда ооба дедим. Эмне пайда болду мындан? Экөө тең чогуп отурган, экөө тең чогуу болгон. Бунун бир тыйын пайдасы жок. Ошол үчүн Абу Дужана радыйаллаху анху айтат, мен пайдасыз сөздөрдү сүйлөгөн эмесмин эч качан. Ошол үчүн адам баласы bir күндүк жашоодогу колдонгон сөздөрүн bir байкап көрүш керек. Пайдалуу, пайдасыз. Аллах Таала мени бул көтөрүп жүрсүн деп берген эмес. Иштетип көрүш керек. Бир нерсе айтайын деп атат. Ушу ичиңизде тырмап атат бир нерсе. Бир нерсе айтайынбы деп токто. Ушул пайдалуу, пайдасы жокпу? Же жөн эле айтыш керек болуп калат. Жок, пайдасы жок экен. Анда айтпаганыңыз жакшы. Ошол үчүн данышмандар айтканда, айта турган сөзүң күмүш болсо, унчукпай эле койгонуң алтын сага деп. Себеби сөз оозуңузга чыга электе, сиздики чыккандан кийин ал каршыңызга да иштеп кетиши анык болчу. Ошондуктан Абу Бакр радыйаллаху анху алдына бир күн Умар радыйаллаху анху кирип барса, халифа болуп турган кезде тилин кармап алып коюп аттыр да. Алла райым кылсын, сизге эмне болду десе, бардык башыма келген бала ушунун себебинен болуп атат деп Абу Бакр радыйаллаху анху айтып атат. Пайгамбарыбыздын биринчи халифасы орун басары айтып атат да. Ошол үчүн биз өзү жулуп ала тургандай эле тилибиз бар өзүчү. Бирок ошого маани бербегендиктен акырында бул байкалбай кала берет да. Андан кийинки экинчи амал, өлүм астында жүзү жаркырашына себеп болгон экинчи амал, ва аммал ухра факана qalbi lil muslimina saliman. Экинчиси болсо менин жүрөгүм мусулмандарга таптаза болчу дейт. Салим деген таза, ден соолуктуу деген маанине келет. Өз негизи саламат. Кандай саламат? Башка бирөөлөргө жүрөгүмдө болгон кек сактоо жок. Элди жаман көрбөйт эле. Кайсыл адам өзү Аллах Тааланы эле жакшы таныган болсо, элдерди жаман көрбөйт. Бул дүйнөдөгү кимдир бирөөлөр аркылуу келген сыноолор дагы акыйкатта Аллах жиберген. Бирөөнүн жаман ойлонбой айтып койгон сөз үчүн сиз эмне ойлонуп отурасыз? Аны кечирип коюңуз, жүрөк тазалап коюңуз. Тиги ушундай да, мейли ошол адам ошондой экен, аны билип туруп, ал тууралуу дагы жүрөгүңүзгө кек сактап алып, жаман бир пикирлерди алып келип албаш керек. Пайгамбарыбыз ошол үчүн айтат эле, силер сахабаларым, силерге жарашпайт, бири-бириңердин кемчилигиңерди мага келип айтып келбегиле. Силерге жарашпайт. Себеби эмнеге? Анткени мен силерге көкүрөгүм, жүрөгүм таза ойдон чыккым келет дейт. Мисалы, мен бир адамды көрө электе мага бирөө айта берсе, ал сага бирөө жолугат, өтө начар адам, өтө мындай адам, тигиндей адам деп жаман маалыматты бере берсе, анан мен ассаламу алейкум деп жолукканда бир башкача жолугам да, этият болуп. Ушул адам экен да деп анан ар бир айткан сөздөрү дароо мага башкача сезиле берет. Башкача неге мынтип айтты экен деп ойго сала берет. Эмне үчүн? Себеби ал адам тууралуу мен бир аз мурун мээмди, андан кийин жүрөгүмдү бир аз ыплас кылып алган болсом, анда тиги адам ушундай көрүнө берет. Ошондуктан бардык адамга жакшы мамиле, бардык адамга жакшы мүнөз. Эгер алар сизге жаман мамиле кылып койгон болсо дагы жүрөккө сактап алып аны элдерге айтып жүрүп, тетиги барго, өткөндө мен ушинтти деп ага айттыңыз, деп азыр эч ким ал маалыматты бири-бирине укпай деле койгон. Ал эчтеке деп, эми чута бул таң калбады, эми наркысын айтып көрөйүн. Тетиги танысың, ошол мен ушинтип айтты. Деп коет, болду. Ошон үчүн биз эми өзүбүздү кыйнай бербей, башка бирөөлөр тууралуу жүрөгүбүздү таптаза кылып, башка бирөөлөр тууралуу оюбузду да таза кылып, мусулмандар тууралуу кыямат күнү кыскасы барганда айтпаш керек, сени тигиден неге капа болдуң эле деп айтпай турган болсун. Таптаза болуп. Бирөөгө айтсак ушинтип, мен неге мени капа кылган адамды кечирбешим керек? Сен деле бирөөнү капа кылсаң, ал кечирип коюшун каалай белең? Ооба, ал деле каалап турат да ошону. Бирок эң жаман сыпат кечирим сурап, жүрөктөрдү тазалап алайлы деген маалда адам айтса, кечирбейм деп айтса, ушул эң жаман. Шаррул ашрар ман лам якбалил и'тизар. Жаман адамдардын дагы эң жаманы, эң өтө бир начар инсан бирөө келип ката кылып койгон болсо, жана ошо катаны жоюш үчүн кечирип коюңуз, мен байкабай калыптырмын дегенде кабыл албаса, кечирбейм мен деген адам тиги ката кылган адамдан да начар адам экен болот. Ошондуктан жүрөктөрүбүздү тазалайлы. Кимдир бирөөлөр бизди капа кылганга аракет кылса кылсын, бирок биз эч кимди капа кылбайлы. Жана кимдир бирөө бизди капа кылып, жүрөгүбүздө бир аз кыжалатчылык пайда кылган болсо, дароо жүрөгүбүздү тазалап коелу. Эмнеге? Себеби бетиңди эле жуубасаң, кандай бир жагымсыз көрүнүп калган болсоң, анда жүрөгүңдү жууп тазалабасаң, анда Аллах Таалага да ошондой жагымсыз көрүнүп калабыз. Ибрахим алейхиссаламга Аллах Таала айтты: "Ибрахим, жүрөгүңдү жуугунуң" деп. Аллах Тааладан Ибрахим пайгамбар сурады: "Аллах жүрөктү кайсы суу менен жууш керек, кантип жууш керек?" Ал ички
bir sezim, içki bir alam bolsa, kanday kılam degende İbrahim Aleyhisselam'a Allah Taala aytdı, köz yaştın suusu menen juugunum dep. Oşon üçin köz yaştın suusu menen jürөгүsү juup, daima tazalap жүрүүnü Allah Taala nasip kılsın. Jana Abu Dujan radıyallahu anhu sayaqtуу ölüm aldığında dagı, kayra tirilgende dagı yüzübüz jarık Allah Taalaga joluğu nasip kılsın. Wa ahiru da'wana elhamdülillahi rabbil alamin.